Мекенчил партиясынын лидери Камчыбек Ташиев эл менен жолугушууларын улантууда. Лидер Нарын облусунун Кочкор районунун жашоочулары менен жолугуп, бир топ маанилүү маселелерге токтолду. Кочкор жергесинен талапкер болуп аттанган Гүлсүнкан Жунушалиевага колдоо көрсөтүүгө чакырды. Ушундай билимдүү, жөнөкөй үй бүлөдөн чыккан кыздарды колдобостон коррупционерлерди, элди сатып алгандарды, элди акчага булгап, арам акчаларын алып келип элдерге таркаткандарды колдошубуз керекпи? Мына ошолорду колдоп жүрүп ушул жерге келдик. Чогулган элдин суроолоруна жооп узатып жатып, Камчыбек Ташиев Садыр Жапаров тууралуу буларга токтолду. Биздин негизги партиябыздын программаларынын бири Садыр Жапаровду мыйзамдын чегинде чыгарууга, аны актап, мамлекеттик кызматка алып келүүгө, жана аны элге кызмат кылдырууга милдеттүүбүз деп билебиз туугандар. Себеби ушундай балдарыбыз акыйкатты сүйлөгөн, акыйкат үчүн, мамлекеттин, элибиздин, журтубуздун келечеги үчүн деп туруп түрмөдө турган балдарыбызды биз түрмөдө кармап, аларды убактысын албашыбыз керек. Аларды мамлекетке кызмат кылдырышыбыз керек туугандар. Мекенчил партиясынын реформалык долбоорлору тууралуу сүйлөп жатып, Камчыбек Ташиев өлкөдө референдум өткөрүп, башкаруу системасын эл өзү тандап алышы керектигин белгиледи. Конституциябызда башаламандык башкаруу, эч ким бүгүнкү күндө толук бойдон кылган кызматына, кылган ишине жооп бербей жатат. Элдин алдында, коомдун алдында. Биз айтып атабыз, Кудай буйрса, мамлекетибизде бир баштуу башкаруу болуш керек. Мамлекетибизде же президент башкарыш керек, же парламенттик башкаруу болуш керек. Биз бирөөнү тандап алышыбыз керек тууганда. Ара жолдо калып, же анысы башкарбай, же мунусу башкарбай, же тигиниси жооп бербей, же мунусу жооп бербей жүрө бербестен. Эгерде президент башкара турган болсо, президент толук бойдон өзүнө жоопкерчиликти алыш керек. Шайлануудан баштап кеткенге чейин кылынган, жасалган бардык жумуштарга, жасалбаган жумуштардын баарына жооп бериш керек. Мекенчил партиясынын программасынын негизги бөлүктөрү менен таанышкан Кочкор районунун тургундары мекенчилдерди колдоорун айтып, көтөрүлүп жаткан маселенин баары өлкө үчүн эң эле маанилүү экенин белгилешти. Ак жол каалап, ак бата берилди. Менин тилегим ушул өзүбүздүн кызыбызды, Садырды, Камчыбекти колдоп, ушулардын чоң саясатка аттанган жолу байсалдуу болуп, иштерде ийгилик каалайм. Амин. Өткүрбек Рахманов, Алтынбек Бектуров, Калыс Омаралиев, Регион. Мекенчил партиясына добуш бер. Мекенчил бол.